Достор, саламатсыздарбы? Менин жерим программасынын алкагында саякатка чыгууну биз кайрадан улантабыз. Буга чейин дарыгерлер менен маек куруп келсек, эми биз алдыда Кыргызстандын коо сонун жерлерине болгон саякатыбызды уланта бермекчибиз. Эң алгаш дегенде биз эл оозунда табигаты, жаратылышы менен даңкталып, макталып келе жаткан Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Авлетим деген айыл аймакка келдик. Авлетим айыл аймагынын артыкчылыктары, жаратылышын азыр биз сиздер менен биргеликте саякаттап көрүп чыгабыз. Азыр биз биринчи токтогон жерибиз Шүгүр ата деген ыйык жер бар деп бул жердегилер айтышты. Бул жерде жайгашкан экен. Негизи Авлетимге келген, ушул жаратылышына келген бардык ушул эс алуучулар, жергиликтүү тургундар эң алгач ушул жерге токтошуп, баягы дуа алышып, анан ушул баягы ыйык жерден дуа кылышып, Куран окутушуп, андан ары ошол сапарын улайт экен. Биз дагы алгач мына ушул жерге кирип көрүп чыгабыз. Анан бул жерде айтып атат, баягы тарыхый ден соолукка дагы даба суулары бар деп, көзгө дагы даба деп айтып жатышат. Азыр дуа кылганча биргеликте көрүп чыгабыз. Кызматка турган жакшы инсандардан кылган ярабым. Ойлогонубуз ушу журтубузга келген коронавируста журтубуздан көтөрүлүп, шу менен ооруган биродарларыбызды ушу сагайып кетишиктерин Аллада өзүнүн айсып, пашабызга ыйман берген залимдерден кылбаган, әдилет ыйманды паштардан болсын. Мамлекет сөнүккөн күчтүү мамлекеттердин катарына болушун. Амин. Мамлекет сүгө көзөр бөлүп жарууга аракет кылган ички жана тышкы душмандардан өзүң асырып өзүң сактарым. Асмандан жерден келген балалардан асырам. Rabbena atina hasana wa qina adabannar birahmatik. Allahu akbar. Ziyarta kabul olsun, şekeri gültür olsun. Rahmat. Tegi ошол көзгө, кулакка, жарачак ички аппараттарга көп организмге пайдалуу жагы бар да. Анан онун баардык касиетин чыккан бул жердин түрүнөн жогору чыгат. Өзү көзсө быжырап чыгып турат да. Анан көгү, сарыгы, жагы, кыскылып бир 4-5 түрлүү топурактын арасынан жогору көсөп чыгып турат. Бул кадимкиде капталынан келет, ошондогу топурак буда жок. Өзгөчөлүк. Өзгөчөлүк, ушул экөөнүн айырмалыгы, анын баардык касиети ошондон. Ошол көптөр бектен эми Алладан суранып келгенден шифа таап кеткендер көп. Ич керек, ичет, жуунат, көзгө коет. Көзү көбүнчө зрение начарлар келет. Көрбөй калгандар да келет. Эми Кудайдан астайын сурашуулар көрүп кеткендер болду. Айыккандар болду. Мынакей Авлетимге баягы ички туристтерди, эс алуучуларды тарта турган жерлердин дагы бири десек болчу да экен, баягы суулардын өзгөчөлүгү деп атат. Атайын дагы баягы суунун баалуулугун дагы мындан билсек болот. Атайын корук кылып, өзүнчө кулпулап, ошол келген жарандарга, даба издеп келген жарандарга гана ачпай, ошол суудан алып кеткен уруксат бересиздер, Суда болуп тийип көрөйт, андан кийин сразу эле жүзүм чайкайын. Жүзүн чайкагандары сулуу болуп жүрөт дейм да. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзгөчө бир дамын деле байкайсың, бирок суунун улуулугунда да очот. Бисмиллахиррахманиррахим. Сулуу кыз болуп жүрөйүн, Тилмеш бол. Анан деп отурганда муну немелери бүт айттым. Жок, ага жакпады. Көзүндү башкага тиги өнөк артысында. Кичине деле болору? Бардыгына дары бул. Да, жуунганга. Жуунганга да. Негизинен жердин аты Шүдүгөр. Шүдүгөрдөн баягы кыргыз элинин айдоо жери да. Булактын аты Шипагер бул. Баягы илгертен бул атам заманынан бери эле баягы элдер ошол жерден шипата башка кылып жарачакага, көзгө, кулак ушуларга нептен Шипагер булак болуп келген да. Андан кийин бу жердин бир неме жерлери биекти таза сакташ үчүн жанагыдай тебелөө, келип дарактарын кыйып үрүү, булактарын чапчып үрүү, булгап үрүү, ушул окшогондорго сәл зыян кылып коет. Кээ бир адамдар келгенде бу жерде ооруп калат. Биресе тиет да кыскасы бир неме ошол кыйналып калат, ооруп калат. Ошондон кайра келишен Кудайдан сурашып бу жерде зыярат кылып, башка кылышып, анан бир жакшы болуп кеткендер бар. Ошо боюнча айыкпай кеткендер бар. Ошон үчүн бизде ошо мынагу жерде
биздин эл өзү түшүнгендери. Бекекке 5-2 келиштен неметет да, айбыгышат. Түндө кирип немесинен айбыгышат. Кандайдыр биз билбеген, бизге билинбеген бир сырлар бар да. Ушундай жерлерди ыйык тутуп эле ушундай сакташып келген. Ошолордун сактоосунун негизинде ушул күнгө чейин бизге жетип келди да. Эми биз да ушуларды жакшылап тазалыгын сактап, өзүнүн немелерин өзгөртпөстөн ушундай кылып сактап келип кийинки муундарга өткөрүп берсек, ушундан ары уланып кете берет да. Авлетимде негизи ушул жапай малина, алча, анан жаңгак сезондору болуп, баягы жарандар түшүмдөрүн жиноо менен алек болушат экен ушул мезгилдерде. Азыр жергиликтүүлөрдүн айтымында малина жиноо сезон бүтүп тур. Мына алча жыйнап жатышат экен. Саламатсызбы эже? Кандай часызбы? Бул алчалар кандай болот даамы? Эмнелерди колдоносуңар? Сиз терип атат экенсиз да? Варенье алабыз, компот кылабыз үйдө. Бул жакта көппү алчалар? Көп алча. Алча көп. Даамы кандай? Айылда болбоду алча. Ушул жактан терип кетет. Үйүңөргө жакын жерде эле терип кете бересиздер. Анан кандай түрлөрү бар? Мына үйдө өскөндөн айырмасы болбойбу бул жапайлардын? Жапай алчалардын, Бирдей эле. Бирдей эле. Даамы дагы бирдей эле. Даамы деле бирдей эле. Сиз канча чака алып кетесиз бүгүн? 3 алып кетем, 3 чака. Силер жардам берип жүрөсүңөр. Ким, тайнең болобу, апаң болобу? Апам. Апаңа жардам берип жүрөсүң. 3 чака менен буйруса кышта компот менен камсоо компот ичип чыгасыңар. Кара дагы түсү бар деп атат да алчанын, кайсы? Көрсөк болот. Бул жакта кара түсү. Алчанын кара дагы түсү бар экен, азыр көрөбүз. Бул эже, рахмат сизге. Толтуруп алыңыз чакаңызды. Көрөлүчү кандай болот экен өзүбүз барып. Авлетимде азыр биз кызыл алчаны тургундар терип атканын көрдүк. Анан бул ошол эле жапай алчанын кара түсүнөн экен. Даамы бир аз ачуураак экен. Мен оюмча жергиликтүүлөр ошон үчүн муну баягы компот вареньесине колдонушпаса керек. Бисмилла. Растяжка. Биз Аксынын районунун борборунан 60 чакырымдай жол жүрүп, мына Авлетим жайлоосундагы Корукадагы жетип келдик. Негизи Авлетим айыл өкмөтүнө чейин такси кызматтары, маршруттук таксилер келет экен. 50 сомго чейин жетип келе алат экен. Биз бул жагына болсо өзүңүздүн унааңыз менен келүүгө туура келет экен, жайлоого, Корука. Азыр мына ушундай сонун жерге келип алдык. Анан бул жакта негизи эң негизги өзгөчөлүгү нарындан кийин эле ушул Авлетимде маралдар бар деп жатышат. Азыр марал көргөн чыгып баратабыз. Качан алып келди бул жака маралдар? Анан мен деле мисалы өзүм эми угуп атам да бул жакта маралдар байырлай тургандыгынчы. Ошолорго айтып өтсөңүз, мисалы. Биз ошо Авлетим капчыгайынын ошол Балтыркан коругу деп коет бияктı. Кичи корук деп. Балтырканга чыгып баратабыз. Бул жерге 2018 жылдын июнунда, так айтсак 24-июнда Нарын мамлекеттик коругунан 9 баш марал алынып келген. Ана ошол 2 жылдан бери Кудайга шүгүр байырлап жылда ошол жаңы төлүн көргөндөр болуп атат. Азыр ылдыйда ошо чай ичкен жерден ошол үйдүн келинчеги быйыл жазда жаңы жайлоо көчүп келгенде көргөн экен. Ушул Балтыркандан жаңы туулган торпогун. Демек ошол 9 марал байырлап бүгүнкү күндө 9-ун экиси нонун артында эле сары челек көлү. Экөө жерде селфи кылып жүрүшөт. 2 маралыбыз. Бул жакта? Анан биякта ошол 7 болсо ошо да 2 кошулса 9бу мүмкүн 2ден көп кошулгандыр. Анан июндун 24-ү дедим. Ошол күндү биздин жамаат мүчөлөрү Алаң тоо жамааты деп аталганбыз, коомдук бирикме. Ошол күндү биз өзүбүзчө келечекте майрам катары тутуп 24-июн марал күнү деп койгонбуз. Ошол күндөрү болсо да келгиле. Буйрса. Маралдар уш жака келеби? Келет. Атайын туз таштап койсоңор. Ооба. Туз жалак ушул жерде, бир жери. Анан өйдө дагы чоң өмөс бар, үңкүрөбүз. Ал жака да туз апарабыз. Мындай карасаң, бир караганда негизи жанагы буга чейинки эс алуу жайларын көрүп келгенде
мындай жерлерге баягы адам сыйына турган жерлер, жакшы тилек кыла турган жерлерге окшош экен бир караганда, салыштырып караганда. Бирок бул жердегиси айырмаланганы маралдар байырлай турган жер, баягы туз азык бере турган жери атайын ушундай үңкүрдү маралдар үчүн ардап измурут да, измурут үңкүрү деп аталат экен. Авлетим жайлоосунда, коругунда дегеле мен муну байкадым. Жапайы мөмөлүү дарактардын эле бир канча түрү бар экен. Маселен, бул азыктардын катарында ит мурун болсо, ал эми бул кара алча, жапайы кара алча, ал бул болсо ошол эле алчанын кызыл түрү. Бул жерде көрүп атасыздар, долоно, жапайы алма дегеле мөмөлүү дарактардын баягы адамдар эгип атайын кароого албаса дагы 10дон ашуун түрү бар экен. Азыр малина сезону жыйып, терип сезону бүтүп калды деп атат. Негизи Авлетимдектерге ушундай бир табият белек кылып берген. Адамдар карап, өздөрү корк албаса дагы мына ушундай сонун түшүмүн берип турган жер экен. Анан мен дагы ушул нерседен ойлонуп бир нерсени байкадым. Эгерде Авлетимге жайлоого эс ала турган келсеңиздер, азыгыңыздар жок болсо да, демек мына ушунча табигат берген мөмө жемиштер менен сиздер эч качан ач калбайт экенсиздер. Достор, биз кайсыл жердебиз дегенде Сары Челек көлүнө келдик. Көрүп атасыңар, өзүнчө бир керемет. Азыр эрте менен түштүк. Мындай шамал согуп турганы менен, бирок баягы суунун үстүндө жүргөн өзүнчө бир сонун нерсе тартылып экен. Кыялыма жеттим десем болот деп эле. Азыр Сары Челекте кайык аркылуу бир бурчуна, бир башына келдик десек болот. Эс алуучулар негизи көпчүлүгү келип жүргөндө ушул көлдөн ары карай чыгып кеткен сууну көрсө, биз көлгө кошулуп жаткан дарыяга келдик десек болот. Суунун тунуктугун караңыз, аябай сонун экен да. Шараккан суу, таштардын баардыгы көрүнөт экен да. Суу туп-тунук болуп. Даамы дагы сонун, баягы мөңгүлөрдөн муздар эрип түшкөн үчүн мындай кар дамданып, мындай ысыкта кандай салкындык бере турган, күч кубат бере турган аябай сонун суу экен. Анан бактырактардын ушунчалык көп экендигин көрдүм да. Анан эми баягы жаратылышка одоно мамиле жасагандар кыйып кетишет, мисалы таштарынысын ыргытып кетишет дегендей да. Бул жерде ушунчалык баягы бактырактардын түрү көп, анан тазалык дагы бар экен да. Мына азыр ушунча басып келдим, бир баягындай таштанды көрбөдүм дегендей да. Мына ушул боюнча аткарылып аткан иштер боюнча айтып бересиз, кантип сактап атасыздар ушундай абалды? Эгерлер иштеп аткан эгерлер биринчи эле тазалыкты карайбыз да, негизичи тазалыкты. Анан келген меймандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ушу бирден этектен киргенде мусор таштабагыла, жана башка бир терс көрүнүштөргө үзүп барбагыла деген жаныбарларды ойготуп эме кылып жанагындай чоочтуп сигналдар бербегиле деп баягы машинанын эмелерин бербегиле деп айтылат. Бүт нерсе эскертилип эме кылат. Анан бирден негизи ушу эгерлердин менети да көпчүлүгү элечи болуп аткан эме кылып ушу карап аткан эртели кеч ушу тыным жок. Мусор таштаба баары бир таштап кетет. Аркасынан ушу эгерлер карайт да. Бул жердеги өзүп турган дарактар эми ата бабабыздын айтканына караганда 72-жылы посадка болгон деген бул жерге которгузулган, тигилген да, тигилген бул жерге. Ошондон бери өзүп турат, ошол бул жердин эмеси өзүп мындай абалары ушу эмеге туура келет да, дарактарга. Өзүм ошо жакшы ушундай өзүп турат. Бул Илкеншевский карагайлары да, 72-жылы тигилген экен. Биздин аталар ушул жерде иштеп кеткен мурда. Ошол эмеге чыдап эле ушул
иштеп келип атабыз аркасынан баягы ата кесиби кылып эле иштеп келип атабыз да. Природадан баягы эмеден калганда нарактанчы ошо биякка берилип жаратылышка берилип ушу иштегенден эми болуп ушунчалык сакталып турабы деп да ойлойсуң да. Силер өзүңөр берилип, мисалы жаратылышты коробошум керек, мурунку атабан кылган эле баягы ушу жумуштарды аткарып кеткен, ушул дарактарды эми сактайлы деген ойлор кетет да бияктанчы. Корушкулардын негизги мебези берди, эми айлыкка эмес да, эми айлык дегенибизде эми 5000 акчага көз каранды эмес. Көз каранды эмес. Бул өздөрүнүн мындай Нажана чыгат чыккан, жүрөгүнөн чыккан ушу мемезде корукту сактап калуу. Мынакей урматтуу достор, эң сонун керемет жайларды сиздер менен кошо кыдырып, эң сонун эс алып чыктык десек болот. Ал эми мен сиздер менен коштошпойм, кийин мындан дагы сонун, мындан дагы ажайып жерге барууну пландап жатабыз. Андыктан бизди күтүңүздөр. Ал эми мен сиздерди сагынып калам.